Чыңгыз хан менен Темирлан экөө бир учурда жашаса, кимиси күчтүүрөөк болмок деген манипуляторлор болот дейт, анан лидерлер болот дейт. Дүйнөлүк даражада атаандаштыкка туруштук бере алган кадрлар мамлекеттик кызматка келишпейт. Эмнеге келишет? Саясий тармакпы же болбосо бюрократиялык тармакпы? Кеп көпчүлүктө болбойт. Эруландын образы бул мындай бунтарь да. Убактылуу хайп издеген адамдар системдүү, терең ой жүгүртүп иш жүргүзө албайбы деп ойлоймун да. Мандатка ээ болгондон кийин андан нары ишти, жумушту алып кетиш дагы бул башка да. Пикирин айтып койгон үчүн жөн эле мындай камап салыш. Биздин өзгөчө ушул улуу муундагы адамдарыбыз светтүүлүктү бул ошол союздагы моделдей түшүнөт да. Светтүүлүк дегенде бул Светтүүлүк. так аныктап алалы, Светтүүлүк динге дегенде- каршы деген нерсе эмес. Жок, динге каршы деген эмес. Эмнеге алып барышы мүмкүн ушул саясатчылардын диний риториканы колдонуш? Дин эми оюнчук эмес да. Батыш дүйнөсүнүн басымдуулугу токтодубу? Сен жаңы технологиялардан, азыркы реалдуулуктан артта калып калсаң, сен тарыхтан такыр четтетилип калышың мүмкүн. Көчөгө чыгып бийликти алмаштыруу маданияты бүттүбү? Жаман мыйзамдар менен дейт, бирок жакшы чиновниктер менен мамлекет өнүгө берет. Бирок жакшы мыйзамдар менен чиновниктериң жаман болсо мамлекетиң өнүкпөйт.